Greenleaf эл аралык компаниясы эми Ош шаарында компания айлана чөйрөгө жана адам организмине пайдалуу каражаттарынын кеңири түрүн сунуштайт. Швейцарияда жана Японияда өндүрүлгөн премиум класстагы косметика япониялык технологиясы менен иштелип чыккан табигый негиздеги жуугуч жана тазалоочу каражаттар, үй бүлө үчүн италиялык буюмдар, ден соолукту чыңдоо үчүн германиялык витаминдер жана баттар, сапаты жогору, баасы арзан, дареги келечек базары, байланыш телефондор жана Instagram баракчасы экранда. Чүйдөгү жол кырсыгынан 8 адам жаракат алды. 28 май күнү эртең менен Бишкек-Нарын-Торгарт жолунун Аламүдүн районунда кырсык болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Toyota Gaya үлгүсүндөгү жеңил унаа менен КамАЗ кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 8 адам жабыркаган. BBC'nin журналисти AstraZeneca вакцинасынан кийин каза болду. BBC үн алгысынын журналисти Лиза Шоу аттуу журналист AstraZeneca вакцинасын алгандан кийин каза болду. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалыматта журналист Лиза Шоу коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын алган. Эмдөөдөн бир жума өтпөй ал өзүн жаман сезе баштаганын айткан. 21 май күнү тромбоздон улам көз жумду. Учурда бул боюнча тергөө иштери жүрүп, журналисттин өлүмүнүн себептери иликтенүүдө. Эскерте кетсек, буга чейин AstraZeneca вакцинасын алгандарда тромбозго кабылып каза болгондор да тастыкталып келген. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарына кайра шайлоо дайындалды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарын кайталап шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Кыргыз Республикасынын Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоонун натыйжалары жараксыз деп табылганына байланыштуу жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кайталап шайлоону өткөрүү максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3 пункту жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 39-58 беренелеринин жетекчиликке алуу менен токтом кылынат. Картошканын баасы менен эсте калган министр эми депутат болот. 2018 жылы Кыргызстанда дыйкандар картошкасын сата албай, дээрлик көпчүлүгүнүкү чирип кеткен. Ошол кездеги айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев эми жогорку кеңешке депутат болот. Ага парламент депутаты Исхак Пирматовдун мандаты тапшырылат. Бул тууралуу Маралга Пирматов кабарлады. Мурашев Бирбол партиясы менен депутаттыкка талапкерлердин тизмесинде болчу. Мурашев айыл чарба министри болуп 2016 жылдан 2019 жылга чейин иштеген. Өмүров Баткендик абитуриенттерге жеңилдиктер берилет. Чек ара чатагында жабыркаган айылдардын мектеп бүтүрүүчүлөрүнө окуу жайга тапшырууга бир катар жеңилдиктер берилет. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров Маралга берген маегинде билдирди. Анын айтымында бул чечим министрлик тарабынан каралып жатат. Анын негизинде Баткен облусунун чек арага чектеш айылдарынын бүтүрүүчүлөрүнө колдоо көрсөтүлөт. Биринчи механизм алар үчүн босого балл төмөндөтүлөт. Экинчи механизм квота бөлүү. Чек арага чектеш айылдын бүтүрүүчүлөрү үчүн квота мурдатан эле бар. 5795 бюджеттик орун бар болсо, анын 40-ка жакыны ошол аймактан келгендерге берилет. Үчүнчүсү силовая подготовка деген механизм. Андан айыл өкмөттөн жолдомо алып келгендерге жеңилдик каралган, дейт министрдин орун басары. Баткендиктер үчүн босого балды ылдыйлатуу жалпы республикалык тестүрлөрдүн жыйынтыгы чыккандан кийин министрлик буйругу менен бекитилет. Лукашенко КМШнын премьер-министрлери менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов КМШга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен биргеликте Белоруссиянын президенти Александр Лукашенкога жолукту. Жолугушууда Лукашенко өкмөт башчыларга КМШ ичинде толук кандуу интеграциялашууга зарыл болгон чечимдерди кабыл алуу керектигин айтты. Бул жыйынга уюмга мүчө мамлекеттер арасындагы соода, экономикалык жана маданий гуманитардык мамилелерди өнүктүрүүгө кошумча дем берери белгиленди. Андан соң делегация башчылары Минск шаарындагы Жеңиш монументине гүл чамбарды коюу аземине катышты. Ушул күндөрү Улукбек Марипов Минск шаарында жүрөт.
Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматынын түзүлгөнүнө 22 жыл толду. Мекеме 1999 жылдын 28 майында президенттин жарлыгы менен негизделген. Бул дата чегарачылар үчүн майрамдык күн деп саналат. Буга байланыштуу өлкө жетекчилиги куттуктоо жолдоп, бир катар кызматкерлерге ар кандай даражадагы мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарды. 2002 жылга чейин чегара кызматынын курамына Коргоо министрлигинин чегара кызматынын башкы башкармалыгы жана улуттук коопсуздук кызматынын башкы чегара көзөмөл башкармалыгы кирген. Андан соң бир канча жолу өз алдынча орган улуттук коопсуздук кызматынын алдындагы мекеме болуп өзгөргөн. 2020 жылдын аягында кайрадан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамына киргизилди. Кыргызстан 4 мамлекет Кытай, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешет. Алардын арасынан Өзбекстан жана Тажикстан менен чегара аягына чейин такталып бүткөн эмес. Тажикстанды айланып өтөт. Жапаров Баткендеги жолдун курулушу менен таанышты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 28 майда Баткен облусунун Баткен районундагы Миңбулак Чору Аксай автоунаа жолунун курулушу менен таанышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык аталган жол Баткен облусунун Аксай айылына чейин Тажикстандын аймагын айланып өтүүчү автожол каттамын камсыз кылуу максатында курулуп жатат. Миңбулак Чору Аксай жолунун узундугу 48 чакырым, азыркы учурда 7 чакырым жолдун жумуштары башталып, ашуудагы тилкелердин долбоору, сметалык документациясы даярдалды. Мамлекет башчы альтернативдик айланма жол катары стратегиялык мүнөзгө ээ болгон Аксай айылына чейин жолдун курулушу маанилүү экенин белгиледи деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары Жапаров ички жолдорду куруу зарылдыгын айтып, бул аймактардын экономикалык өсүшүнүн негизги фактору экенин кошумчалаган. Ташкентте мүмкүнчүлүгү чектелген кызга кордук көрсөткөн окуя үрөй учурду. Өзбекстанда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген кызга кордук көрсөткөн окуя үрөй учурду. 24 жаштагы Мохизода оорукчан аялды карап иштечү Мохизоданын апасын бактырууга жумушка алган кыз кызматчыны сабап аялдын бутунан өптүрүп жатканын видеого тартышкан. Ташкент шаардык милициясынан билдиргендей 24 май күнү 28 жаштагы Мумтоз Бегим Д өзүнүн эки тааныш кыздары 20 жаштагы Диора Б жана 23 жаштагы Муккарам М менен бирге дудук кыздын денесине залал келтиришкен. Таяк жеген Мохизода бир сутка өткөндөн кийин өзү жолго чыгып, тез жардам кызматынын унаасын жан соолор менен токтоткон. Yo,